Биз, мисалы үчүн, мэрия менен сүйлөшкөндө, жана договорду түзгөнбүз да. Алар суранган бизден, алардын планы бар да. План по доходам. Анан декабрь айында суранган мүмкүнчүлүгүңөр болсо, анча-мынча көбүрөөк акча төлөсөңөр. Предварительно. Ошол биз 1-июнга чейин акчасын төлөп койгонбуз. Мэрияга. Алар менен отношениясы абдан жакшы. Биз акча төлөп атабыз да. 2,5 миллион сом. Ал чоң эле акча да. Бирок январь айында эч кандай кат жок. Бүгүнгө чейин министерстводан бир да кат келе элек. Анын телевидениеде угуп атабыз. Эртеси күнү кетсин, 3 сааттын ичинде кетсин. Мен сотко ишенбейм. Какое там правовое государство? Азыр кыргызча эле жигиттерди чогултуп туруп азыр тепкилеп чыгарабыз. Ал биз мыйзам барбы, жокпу? Мыйзам жок болсо анда мамлекет жок да. Сиздер негизи буга чейин жеке мамилеңиздер кандай эле? Мисалы дарыгерлердин арасында баары бир бирин мындай өң тааныйт, жүз тааныйт, бири бирин сыртынан тааныйт, жана орусча айтмакчы заочно мамиле дегендей. Демек, сиз Акрамов деген фамилияны билесиңерби? Мамакеев дегенди билесиңерби? Жумабеков дегенди билесиңерби? Назаралиев дегенди билесиңерби? А бул кишинин фамилиясын министр боло элек деп уктуңар беле? Мурда. Мен уккан жокмун. Эч кандай мамилебиз жок. Эч качан сүйлөшө элекпиз. Эч качан. Бир жолу мага звонить этти. Эми ал сүйлөшкөнүбүздү элдин баары укту. Анан трубканы алсам, мага айтат балдар, министр звонить этип атат. Трубканы алсам, айтат, эй, лопух дейт. Бул кандай? Бул коллегалар жалпы медицинада андай эч качан болчу эмес. Медицинада бул эми эң маданияттуу бир категорияда. Айылда, мисалы үчүн, доктор, же шаарда доктор, мугалим деген эми бул киши абдан сый болуп, коллега, профессор, уважаемый профессор, эми мен просто айтарга сөз таппай калдым. Эми жакында эле дагы бир билдирүүлөр чыкпады. Өзүнүн ошол кайсы жакта окуп бүткөндүгү, мындайча айтканда спорт менен машыккандыгы боюнча. Сиздерде бир ошол физикалык жактан чара көрөм же болбосо кандайдыр бир коркутуулар барбы жокпу? Жок, бул мындай болуп атат. Мисалы үчүн мага айткан сөзүн айта берсин. Анда неме жок. Бирок биз, мисалы үчүн, клятва Гиппократ дегенди билишибиз керек да. Мисалы үчүн, ал жерде мына Кыргызстандын баатыры деген Акрамов деген аксакалыбыз, бул биздин баарыбыздын мугалимибиз. Эми мугалимин сөккөндө бул клятва Гиппократка каршы, бул докторлорду кантип башкарат эми клятва Гиппократты бузса? Жок, сизге кандайдыр бир күч колдонуу боюнча бир эскертүү, коркутуулар жокпу баягы телефон чалуудан кийин? Жок, территорияда жанагы балдар жүрөт, биз билбеген автомат алып. Эми ал бул мындай психологический давлениянын бир түрү. Бирок эми бул хулигандык да. Биз генеральный прокуратурага кат жаздык. Ошол жерде азыр иш болуп атат. Анан жана кум төккөн, эми бул бир хулиганский. Биз Октябрьский РОВДга кат жаздык. Алар азыр ошону тергөөчүлөр иштеп атат. Жылыштар барбы, бир өзгөрүүлөр? Эми ал канчадыр бир убакыт өтөт да. Анан дагы бир нерсе да, мисалы ошол эле баягы буга чейинки белгилүү эле белдүү дарыгерлерди эгерде ошончолук жакшы иштесе, мындай менчик кылып эле башка жактан чыгып кетпейби, мамлекеттик имаратты кармабай деген билдирүүлөр болгон да. Мисалы сизде деле башка имаратка чыгып кетүү мүмкүнчүлүгүңүз барбы? Мисалы сиздин деле өзүңүздөн ошо көз хирургиясы, микрохирургиясы боюнча өзүңүздүн деле аты, фамилияңыз уже ушул тармакта таанымал эле да. Эми биз мединститутка келгенде Советтер Союзу болчу, баары башка болчу. Бүткөндө Советтер Союзу жок болуп калды. Албетте баары өзгөрүп кетти. Мисалы үчүн мына эң таланттуу биздин доктор Жеңишбек Болсонбекович Назаралиев. Ал мисалы үчүн өкмөткө ишенген жок окшойт. Сразу менчикке кетип калды. Мына башка бир биз менен бир убакта окуган Жумабеков Сабырбек Артисбекович абдан таланттуу жигит да. Учурунда, мисалы үчүн, биздин жалпы мурунку түшүнгөн билимибиз боюнча бул министр болгон, бул карьеранын эң чогуу, туура? Ал министр болуп иштеген да. Кандайдыр бир реформа жүргүзгөн, травматология институтун ачкан, бул толук өкмөттүн системасында иштеп калды жигит. Эми мына азыр биз билип атабыз кандай баа берди өкмөт. Чыгарып таштады. Жаш жигит, сонун хирург. Просто эшкели чыгып таштады. Туура эмеспи? Мен, мисалы үчүн, мен өкмөт менен жанагы частный государственный партнерство деген менен иштедим. Эми мен бүгүн чыгып кетсек зданиядан, мен, мисалы үчүн, жүрөгүмдө бар. Биз 1 миллион сом өкмөтүбүзгө төгүп бердик 25 жылдын ичинде. Ал начарбы? Ал чоң эле нерсе. Ар бир доктор ошондой 1 миллион доллар, ошончо төлөй алса, бюджетибиз жакшы болмок.